саған қалған келес бабалардан өтті насихат озырдың қалалардан ай қашқаның азаматы ат жалына қазанасы келген елдің тілегі ұлы тарихтың çoқтысы о мезгілдің өктемдігін ылдамдығы қандай кезде жаралды екен сынған бұғы омыз қылып дирілдетіп дирілдетіп бізге насатырған аппақ маралыры жаңырдың сен аппақ марал қайра табылдың сен аппақ маралы тұяққа жүріп отырғын сияқтанап қараң күнге марал қабылдың сен қараң күнге марал қабылдың сен конушыңдан үркіп жаңылдың сен мөлтілді баққан бұлақ қайда мойында сөскен ұлақ қайда қадыр бұжытты марал сағындың сен аппақ марал аппақ маралар тыңған сая түсіп жебе келеді өзіңді жер айлана тегеренет жебе келет жөні деме тұрбачы ақ марал түйіліп тұрба жебе жетпей тұрға түйіліп сен аппақ марал жеңіліп ешіп батап батып барат өмірге жеп жебе келет жөні деме тұрбачы ақ марал түйіліп тұрба жебе жетпей тұрға түйіліп сен жаны бөтемі жебе жетемін тағдыр чылдырайт тамырызын қырайт маралы құбылып қайып болып кетемі аппақ марал тұяққа жебе жетпей жетіп сияқтанат үміт өшет қайра жанады бұл насихат маған қалған бұл насихат саған қалған беріз бабалардан ғана кәлімді қарсы тұрған өлімі қарылады саңғыра аппақ марал жөнінде қалыбай телдігімен қарыбай телді жырлар аппақ марал неге бүлінбедің жақшылықтан асты түңілгенің сен бұл насихат саған қалған бұл насихат саған қалған саған қалған саған қалған Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына Тоңур айындагы Кут үй-бүлөлүк ансамблі биздин бүгүнкү жан дүйнө программабызга катышып атат. Албетте, Кут үй-бүлөлүк ансамблі биздин республикабыздын бардык аймактарында болуп дегендей бир катар элге өзлөрүнүн өнөрлөрүн тартып келаткан чыгармачыл топ болуп эсептелет. Анан республикалык бир нече кароо сунактарга катышып, алардын жеңүүчүсү болгон Кыргыз Республикасынын маданияттын мыкты кызматкери деген наамдардын ээлери. Мына мен тааныштыра кетейин четинен Кут үй-бүлөлүк ансамблинин жетекчиси мынакей Акылбек Серкебаев. Ошондой эле анын мүчөсү Анара Серкебаева, Нурбек Серкебаев мынакей уулу отурат мынакей кылгыякта, чертип ойнойт, ооз комузда чертет, сыбызга да чертет дегендей. Анан кийин Нурбектин жолдошу Акылбектердин келини Жазгүл Дүйшөнбекова мына комузда. Ошондой эле үч баласы мынакей Акылбектин Эрбол Жакшылыков мынакей ошол чопо чордо ойной турган өнөрү бар экен дегендей.
Anan önörüň bolsa örgö çap degen kırgızda bir jakşı söz bar Akılbek. Ana mine uşul kut übülelik ansamblden mine özüň tüzüp degende, jetektep kelatasyň degende joldaşyň okuň anar okuň. Ana neme albatta bul dagı bir top tüşük jaratat. Bardygy übülede bar ele önör tünösde aralaşyp ketpeyt. Komuzdu çertiş, janaky çopo çordu çeriş degende sıvızgın çertiş, oğuz komuzu çertiş bardına kolundan gele berebet bir mezgilde kılgıyak çeriş degende. Uşul jönde aysaňyz. Kanday tüzüldü übülelik ansambl? Mına keşulарды kantip özüňiziň çörüňizge tartdyňyz degende. Mına göl öründe mınday sizlerden ansamblde kut übülelik ansambl çyndygyňda sanaly gana bizdeçi. Uşol jönde başlasaňyz gepdi. Urmattуу kırgız elim, barıňyzdardy uşul oroza maly menen kutluktap bugün çakırgaňyzlarga çoň rahmat, barıňyzga iýgilik, den sooluk, übüledegi bakıbat yaşoonu kaalap ketelik. Bizden kut übülelik ansamblimiz uşul 90-yıllardan keyin tüzülgön. Negizi elge taanymal bolup uşul 2000-yılı laureat bolup başladık. Oş azem tündörü, Isıkköl azem tündörü oşta ötkön. Oşol jerde barıp biz degen laureat bolup gelgenmiz. Andan keyin Atay Ogonbayev da birinci orun aldık. Andan keyin Musa Bayev bilen Şekerbek Şerikulov'un 100 yıldygynda baş baygege barıp oşol ayaktan da iýgilik menen gelgenmiz. Oşondan beri de jeňiş menen geltabız. Anan özübüz bolsa jogorku bilimdүү muzikalyk mektepti Atayyn okujaýyn, andan keyin şol konservatoriýany бүтүp joldaşym Anar ököbüz teň şo institutda искусство институтун бүткөнбüz. Уулum Nurbek, gelinim Жазгүл dagы ошol искусство институтун бүтtü, Абдыраевди бүткөн. Акакта ойноп жүргөн. Nurbek bolsa bul kırgızdın bolgan asbabının barında oynaýt. Ustady Bakıt Çıtırbayev, Nurag Abdurahmanovlardan, Nurallan Nişanovlardan bilim, tarbiýa talim alıp azыр uşul mugallimdik kesip menen emgeklenip gelişet. Kiçik balam bolsa Kurankeýew atyndaky Atayyn okujaýynda okup atat. Dagы уулдарym 3 gelinim bar, 3 teň muzikant. Ulu gelinim komuzçu bolsa, ekinci gelinim kılgıyakçı, üçüncü gelinim pianistke komuzçu. Kut dep öz aytkanday, kut özü çakırsa gerek übülelik. Bar ele muzikantlar gelip atat degelim da. Anan emi Kuday taala bergen talant eken bardygy teň ele şo muzika jolunda. Bir ulum dele skripaç bolçu, al fermer azır. Çoň atasyn bagy oşo jaýlady. Mal bag jüret, anyň olgusu pianist. Önör ötürü ököntem neke. Araç. Davir ulum şaharda. Davir ulum akademiya turizmdi бүткөн menen aldyla muzikaga jakyn. Anan tigi mamleketlik kızmatda keyin kiçine zaman oňolgonda işteýin dep jüret. Anan uşu barybız teň ele neberelerimiz dagı fortepianoda okuşup komuzga bagı çoň atabız özü komuzçu bolgon bir күнгө barıp kelip oşol Kıtayça, Uygurça, Dungança süýlep anan tamaşa kurup komuz çertçi oşol çoň atamdan tarbiýa talim alıp kalgan muzikalyk mektepte Almazbek Asanaliyev degen agayımdan okup, anan uşul Kadırбай Tagayev degen ataktуу muzikantlardan Tenti Muratalievlerden okup, muzika jolunu tandap alıp barыбыз üýbülebiz menen oşo muzika jatындabız. Atay atabız 28-yıldары repressiya maalında taylarına Aksıga kaçıp barıp, oşol jaktan bir 3 yılça жүрüp, eli jerin ata-enesini süýgөнүn sagыныp, Sagыныç degen çıgarma çıgargan eken, oşol Sagыныçты atkarıp bereli. Akşım karagana kuştayı yaylanıp ay yıldız menin oysuzsam ala toğır elimin ağ üstünün çıksam hey oy ağ üstünün çıksam
Жақшы екен анда. Мына анар сіз дағы қылғаяқта шертеді ойнайсыз да? Мына айтпады жолдошыңыз таныстырып. Бардыңыздар тең ушул музыка дүниесіне келатқан өнер адамдарсыздар. Албетте музыка деген айтып қойды ғой Құдайдың тілі депчи негизи. Анан эми музыканы күйгө келтириш, анын ыргагын элге жеткириш дегендей, анын ырдагы баягы жүрөктөн чыккандар жүрөккө жетет демекчи, жүрөккө жеткириш кыйын маселе негизичи. Анан эми таланттар чындыгында мындай үй бүлөлүк иштерде аз сейрегирээк да негизи. Анан баарын башын кошуп турган мынакей Акылбек менен сизсиз. Анан сиз дагы ушул үй бүлөлүк ушу ансамбль жөнүндө дагы бир өзүңүздүн оюңузду жегере чыгармачылыкка кандай караштар ушул жөнүндө токтолсоңуз. Үй бүлөбүз жөнүндө Акылбек аябай эле түшүнүктүү айтып кетти окшойт. Ушу 2000-жылы түзүлгөндөн баштап эле ушул жол менен келатабыз. Көптөгөн конкурстарга катыштык, жеңүүчү болдук. Анан улам кийинки балдарым чоңоюп кошулуп отуруп тонокталдык. Неберелерим дагы азыр тиги музыкалык мектептен окуп башташты. Кудай буйрса неберелерим да кошулса өзүнчө бир чоң тиги оркестр болобузбу деп ойлойм да. Туура. Анан Жакындап калыптыр. Келиндерди да биз музыкант келиндерден алдык. Балдарыбыздын баары баягы чогуу окуп жүрүшүп, баш кошушуп дегендей. Анан Кудай буйрса ушу келечекте жакшы пландар бар. Мынакей түзүлгөнүбүзгө эле быйыл 20 жыл болот. Ансамблдын анан жакшы пландарды коюп атабыз. Күз менен Кудай буйрса бир жакшы эл астына чыгып бир отчеттук концерт берсекпи, баарыбыз толук баягы балдарым да аябай ташалып калды да Нурбек эле. Туура. Жакшы. Сайт Бекмуратов атындагы тиги эмеден баш байгени жеңип алган кылгаяк боюнча жана жакшы такшалып Акылбек да сөз жок. Анан уулдары аркасынан өзүнүн изи менен келатканына сүйүнөм. Анан келиндерим дагы өзүбүздүн оюбуз менен болуп толуктап дегендей. Ушул туризм боюнча биздин тоңдо ошол жагында тейлейбиз. Чет өлкөлүктөр дагы ушу фольклорду аябай баалашып, ушунча аспапты жоголтпой кыргыздын жүзүн көргөзүп жүрөсүңөр деп ыраазы болуп кетишет да. Туура. Биз Акылбек өз азыр эмеде Кажы Сайда балдар музыкалык мектебинде мугалим болуп иштейбиз өлкөбүздө. Ал жактан дагы өзүбүздүн кичинекей балдарды тарбиялап, өстүрүп дегендей, өзүбүз менен эле чектелбестен окуучуларга да көп аспаптарды үйрөтүп, ырларды үйрөтүп, келечек муундарга да жакшы тарбия берип жүрөбүз. Ошол кийинкиде пландарыбыз жакшы, Кудай буйрса. Анан эл астына да чыгабыз го, ананчы болсо. Эми ушуну Кудай кут кылсын эми. Мына сиздер өзүңүздөрдөн эле үй бүлөңүздөр эмес. Айтып атпайсызбы, Казсайдагы жана балдар музыкалык мектебинде дагы иштеп, анан ушулар менен эме кылсак деп тарбиялап келечектин муундарын өсүрүп аткан турбайсыздарбы дегенде. Dalaydan uzaktanım beni izledin. Kaycaka gittin cüdetün. Kıyılardan, dalaydan uzaktanım beni izledin.
sırgılar Aytuğa kimdir ayırgalar Aytalbay жүрüp akırı Gönlüde, yürekte, sezimde dalay sırgalar Aytalbay жүрüp akırı Gönlüde, yürekte, sezimde dalay sırgalar Özüne, gözüne, sözüne kaldım kabılıp Манас атабыздын чоң атасы Ногой хан, ошол эки Ногой хандан тараган Ногойлор уруусу ичара экиге бөлүнүп, ичара чатак чыккан экен, ошондон арман күүлөр бар. Ошол эки Ногой күүсүн ойноп берейин. Eldik kü boz üydü.
Суузгуда койчунун күүсү деген күү бар. Ашырекин ойноп берейин. Чогойнодо жылкычылардын күүсү деген. Жылкычылардын күүсү. Чопочордо Бекташ Баатыр деген күү бар. Бекташ Баатырдын арманы.
эме жана жогоруда айтып кетти го ата-энең. Sen de ушул музыкалык окуу жайын атайын бүткөн экенсиң. Адис болуп эсептелет экенсиң дегендей. Мына ушул көбүнчө сен мынакей кылгыякта дагы, анан комузда дагы, анан ооз комузда дагы, сыбызгыда дагы ойнойт экенсиң. Ушулар боюнча айтсаң негизичи. Ошо 2000-жылдары музыкалык мектепти бүтүп эле анан кийин чоң окуу жайга кеттим. Ушул эле кылгыяк комуздарды музыкалык мектептен чет күүлөрдү жаттап өркүндөтүп анан ошону эле улантып эле консерваториядан ошол эле аспаптарды бүттүм да. Анан бул жерде ошо нукура күүлөрдүн ички сырын изилдеп 2000-жылдан бери мына ошого чейин көптөгөн күүлөрдү үйрөндүм. Бакыт Чытырбаев деген устатым болду. Ошол көп кылгыяк күүлөрдүн ички сырларын үйрөттү. Чоор деген аспаптарды дагы эски запистерден үйрөндүм. Темир озгонузду дагы ошо эски запистерден үйрөндүм. Анан бул комуз аспабын дагы жанагы Нурак атабыздын черткен күүлөрүнө аябай кызыгып, ошолордун баардыгын жаттап. Кайсыл кылгылда болдуңуз? Үй бүлөбүз менен Америкада, ата-энем болуп Америкада болдук. Андан кийин өзүм Нью-Йорк, Сан-Франциско, Солт-Лейк-Сити деген бир шаарларда гастролдоп көп. Анан Европада, Болгарияда, Россияда театралдык фестивалдарда, мындай фольклордук фестивалдарда болуп, ошол жерде да көп кыргыздын күүлөрүн чертип келдим да. Музыкалык аспаптар да негизи. Эми алардагы чындыгында биздин музыкалык аспаптар жөнөкөй көрүнгөн менен анан баягы черте келгенде күүлөр чыккан да. Кандай кабыл алат экен эми алар? Алар таң калыштуу кабыл алат, себеби эски аспапты ушул убакка чейин сакталып калган ушу көчмөндөр деле экен да. Анан буларды көрүп баягы арабтарга жанагындай зым кыяктар тараган экен. Арабтарды көрүп анан виолончель, скрипкалар Европага тараган экен да. Ошол анан буларды аттын куйругунан экен деп тиги төөнүн терисинен экен деп аябай таң калышып. Ушулай бир таң кылгыякта. Ага. Эми бул кылгыяктын да комуздан өзгөчөлүгү бар да, туурабы? Кылгыяктын өзгөчөлүгү мунуку эми орусча айтканда смычковый деп коет. Комузду мындай чертме кылып чертсе, муну мындай жаа менен тартма. Кылыдагы жылкыныкыбы? Жылкынын куйруктарын саны. Бул төөнүн терисинен тагат. Башканыкы кышында тоңуп калып бул тешип кетет да. Бул төөнүкү бышык экен, ошон үчүн төөнүкүн тагышат. Бул аябай бийик чыңалат да. Ооба. Ошол экенде могу тери кармабай кетиши мүмкүн экен да. Бир гана төөнүкү бышык деп төөнүкүн тагып беришкен. Ооба. Жыгач болсо өрүктүн багынан кадимки эле. Чалпсан. Бирок комузга караганда кичине мындай ийип жасалат да буяктары. Буяктары усталар өзлөрү билет да. Уста менде устачылык жок, бирок бул усталар Ana bu emederde dagı temir komuzda çert atpayızmı? Şular jönde aytıp berseňizde biraz, düşünüp bolsun. Temir ozgomuz bul эми баягы болоттон жазылат, болот, стальной темирден. Анан кийин бул аспаптарды илгери апалар ойногон экен. Жыгач озгомуз жана темир озгомузду. Анан жыгач озгомузду эң биринчи пайда болгону жыгач озгомуз болсо керек. Анан кийин бара темир өздөштүргөндө, анан кийин temir көткөн, түшкөндө. Мурда жыгач менен, Андан мурун жыгач озгомуз азыр бардыгын ойноп берем. Сыбызгы. Бардыгын Мына жогоруда энең айтып кетти го, мына биздин үйгө ансамбльге дагы мынакей музыканттар келип кошулуп атат деп. Эми бул дагы бир мында карасам бир Кудайдын буйругу менен да мындай чыкканда. Баары эле кошула бербейт да. Мисалы үчүн сен башка өнөрдө болуп калсаң кандай болот эле дегеним да. Ушуга кандай карайсың? Ошо мени да ата-энем комуз үйрөнсүн деп Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектепке беришкен, ошо окуп билим алсын деп. Анан ошо жакты бүтүп, анан улуттук консерваторияга келип, анан жолдошум менен таанышып калгам. Анан мен да аябай бактылуумун ушундай музыкалык үй бүлөгө туш болгонума.
ата энебизден азыркыга чейин ушундай таалим тарбия алып, билбегенибизди билип үйрөнүп атабыз. Mana sen özün kesim менен кеткен экенсиң да, туурабы? Билимиң менен, анан кесибиң менен алган. Себеби мынакей бияк кишилер колдоп кетти да, туурабы? Акылбектер, мына алар. Мен ушундай эмеге Туура. Туура. Мына колдоо да керек чындыгында. Чыгармачылыкта кээ бир учурда чоң таланттар бар, бирок басылып чыкпай калып атпайбы? Ал колдоо жоктугунан болуп атат да. Атай Огонбаев, ак тамак, көк тамак. Ербол мынакей. Sen dagı şol çopa-çor çetet ekesин, şol önör dünyasında ekesин, sen dagı bilimi muzikant ekenden negesi, şol jönde aytsaң. Мен өзүм эңгенде соң. Анан жалгыз чопа-чор эмесмин, кылгыя, комуз, ар кайсы аспаптарды үйрөнүп келдим. Өзүм Күрүнкеевде окуйм, азыр 2-курстумдаймын буюрса. Мен деле ошо музыкага тартылып кичинекей кезимде музыкант болом деп ошентип келдим буюрса. Maksat koy Allah'a. Жақсы. Дуэттин аткаруусунда Аларча деген чыгарма. Аларчага келсин кумар тарабай, ар баласың арча четин аралай. Жарданасың жардан түшкөн суларга, таңданасың эрке мүнөз баладай. Таңданасың эрке мүнөз баладай.
сайрайт жемиш күзгө чейин терилбей, сайрайт бир куш көзгө бир көрүнбөйт. Ajayip koz jeller arbın kırgızda, alar çabı sulu beyiştöründe, alar çabı sulu beyiştöründe. Termelüdü ton yaşıl kilemi, terezeden kiret müngü ile bir. Aradamdın göngül kuşun götörgön, alar çanen appak bizge tilegi, alar çanen appak bizge tilegi. Ağlar canın appak bizge tilegi, ağlar canın appak bizge tilegi. Demek Akılbek mineki jogorda söz kılıp atpayızbı. Şol eme bul Baharın arlı çopa çorda dağı, kılgıyakta dağı gomuz oynayıp ekensiniz da temirle. Jana goğuz gomuzda dağı, sıvızgıda da şey. Ana oynaganda har bir günü tandap alasыңарбы кандай? Же çok oynağı günleri bola bundaç. Biz negizi жанагы фестивалдар, конкурстар баягы боло турган иш-чаранын алкагында программа түзөбүз. Misal үчүн биз жана насихат Карамолдо Орозовдун күйүүсү болсо, ага сөзүн чыгарган Акбар Рыскулов, аны болсо ийине келтирип, обонун чыгарган Түгөлбай Казаковду. Ушул насихат менен биз көп жерди кыдырдык. Американын 6 штатын Нурбек айтып кетпеди? Лос-Анджелес, Солт-Лейк-Сити, Сан-Франциско, андан кийин Арабия, Оманга барганбыз. Германиянын 5 шаарын кыдырып келдик. Кол өнөрчүлөр менен чогуу, кол өнөрчүлөрдү колдоп. Жылдыз Асанакунова деген боз үй жасаган жакшынакай келин бар. Баканбайда. Ошол экилер менен дагы көп кыдырабыз. Анан бизде область боюнча Тоң району ушул эме туризм багытынын ошол фольклордук, анан кол өнөрчүлүк боюнча борбор ачылган. Ошол жерде биз көп жерден баягы боз үй шаарчылары бар. Кызыл туу, анан ошол тайганчылык жана салбуурун. Мисалы үчүн салбуурун болуп атканда биз ошол атка байланышкан, ошол мергенчиликке байланышкан чыгармаларды ойнойбуз. Туристтер келгенде биз илгерки аспаптарды көрсөтөбүз. Мисалы үчүн биз Америкага мен 2 жолу барсам, Нурбек 4 жолу барды. Кожо жаш, эртөштүк. Анан океан дүйнөсүндө ушундай Верлиана деген бир режиссер менен насихат тукканда америкалык Хел деген фольклор изилдөөчү ыйлаган. Ушундай да чыгарма бар деп. Анан Нурбек бул жыгач оозгомуз менен дагы барып чертсе, бул Нурбек черткен жыгач оозгомузду азыр бир 5-6 ойнойт биздин кыргыздардан. Анан ошонун ичинде Нурбек бар, ошол Нурбек жыгач оозгомузду ойногондо муну 3 эле мамлекет ойнойт экен да. Жапон эли, анан резервацияда Америкадагы индеистер, анан кыргыздар. Анан ошол биз Америкага барганда барпга окшогон акын бар экен, өзүнүн аты настоящая птица экен, уруусу карга. Ал деген ошол таң калган. Биз деген силер 6 айга чейин Тибетте чогуу жашаганбыз дейт. Силердин жана Карамен деген жана учреждение кыргыз атында Жакин Нилипар французский посольство менен 5 жыл музыкальный эксперт болуп иштедим. Баягы Карабайыр кыргыз жылкысын Барскондо 42 километрге, Коргондо булакта, Чоң Алайда, андан кийин Нургапта ат чаптырдык, кыргыз аттарын. Анан ошол скачки на выносливость деп. Анан меники деген выявление этнических произведений связано с лошадью деп, мен ошол баягы белгилүү эмес кокту колоттогу ошо аттар жөнүндө чыгармаларды изилдеп, ошолорду диск чыгарып, альбом чыгарып, орусчага, англисчеге которуп, азыр ошол учреждение кыргыз аттынын архивинде да. Анан бул аспаптарды көрүп, кылгыякты көрүп таң калып, бул кылгыяктын аттын куйругунан жасаган казак менен эле кыргыз. Калгандарынын кызым бияк, Кытайдыкы ойнойт. Биз Америкадан көптү көрүп келдик. Баягы ошол программанда ошол барып калганыбыз, Барскондо
Bu биздин Даниэль Кыргыз драм театрдагы оператор. Ошого жана Хел деген музыкант, фольклор изилдөөчү. 2 диск бериптир. Ушулар деген биз анткени аккордеон, гитара, ямахаларды колдонбой, фонограмма колдонбой, Гериней сурна менен аттарды кетирген 42 километр келгиче ошол жалаң жаныбарым гүлсары, ат кетти, жол жүрүш, кезгингүү, илгерки баягы жалаң ушул Бек Арстан Тайчы, Ташыдан Ташы, Бек Арстан Ташы илгерки чыгармаларды ойнодук атка байланышкан. Анан ошонун баарын барып алып Америкадан изилдептир. 42 километр келгиче бир да сүйүү жөнүндө, махабат жөнүндө ырдабай, жалаң аттар жөнүндө ырдады. Анан ошону биз деген көп жерде кыдырып калдык да, ушу насихаттын аркасы менен. Анан биз дагы ошол жалаң фестивалдарга жараша атка байланышкан, бүркүткө байланышкан салбурун болуп атканда ушул экиндей чыгармаларды кеңешип иш кылабыз. Баягы оюндун шарттарына карап туруп, жүрүп аткандарына бар. Иш чарага байланыштуу. Мына жогоруда айтып атасың, жанагы япондор, анан индеистер, анан биз гана жанагы ооз комуз ойнойт. Бир туугандык касиетибиз жок бекен дегеним. Индеистерди да кайтып жүрөт го. Бар окшойт жана карга урусу Тамаша деген. анекдот бар эмеспи? Кыргыздар менен япондор илгери чогуу жашап, анан деген жатып тиги эчки теге кубалагандан көрө тиги балык кармаган оңой экен деп япондор кетип калыптыр да. Анын үстүнө тиги бир эле эки эле мисал. Жана Жакин Лип бар, тиги Мустанг жылкысы биздин Кыргыз Карабайырдан тараганы чындык экен. Жана Апалузаны изилдеп азыр Мунарбек деген жигит Токтогулда багып атпайбы? Американка деген ДНК-сын алып, канын алып, жал куйругун алып барып Америкадан текшертип, Апалуза Кыргыздын жылкысынан тараган экен деп доказать этпедиби? Ат башыдан ошол Апалузаны. Чыдамдуулугу боюнча чыдам. Анан ошол жанагы настоящая птица деген жана акын айткан. Тибетте биз чогуу жашап, силер 6 айга кетип, биз Аляска аркылуу Америкага. Туугандарыбыз экен да. Карга урусу деп. Анан балким алардын деген жанагы биздики боз үй болсо, алардын деген жанагы чатыры 7ден экен. Алар 7 деген санга дагы баш ийишет экен. Маани беришет. Анан деген арча менен аласташат экен. Карга деген уруу бар экен. Анан деген булардын деген Идальго деген кино бар. Ошо Идальго деген кинодо Персидский залив аркылуу тетиги Дамаскыга чейин ат чабылып, куюнда калышып, ошол эметилгенде индеистердин деген жанагы важагы башчысы тумар берет жана Идальгонун чапкан жигитке. Ошондо тумары биздин кадимки боз үйдүн түндүгү экен. Ошо Идальго деген кинодо ошол деген жана Персидский залив аркылуу Дамаскыга чейин чабылганда английский парода, анан арабский парода, анан ошо Мустанг биринчи келет. Мустанг биринчи келгенде ошол экинде деген жанагы кол кабыш кылып аткан абышка ошол тумардан желек жасап, анан деген ошо түндүктү алып барып туруп индеистин колуна берет. Мустанг биринчи келет ошондо. Анан ошол мунун түндүккө дагы байланышы болуп атат. Жанагындай 7 уука да байланыштуу болуп атат. 7 деген жаңы сыйынышат экен. Арча менен аласташат. Сиз айтып аткан туура болуш керек. Аляска аркылуу өтүп кеткенден чындык болуш керек. Анан ДНК-сын алса дагы индеистер менен кыргыздардыкы бирдей чыгып атпай, окшошуп кетет экен да. Мындан караганда кыргызга. Фестиваль ковбойский поэзия деп биздин илгерки чабандар күнүндө сыртта аябай чоң той өтчү эмес беле. Бул Невадада штатында ошол Елка деген шаарда жыл сайын өтөт экен. Ошол бир фермер 24 жыл мурда, биз 2008 бардык да, ошол 24 жыл мурда ачып жыл сайын ошол Американын бир экономикасын көтөрүп атасыңар деп, ошол 20 миңдей фермер ковбойлор келди. Анан жакындаш чарбачыл Мексика келди, Англия келди, Швейцариядан келишти. Анан ошол жерден Мустанг атты көрдүк. Анткени ошол жерден деген английский парода Нидерланд атын, анан Мустангты миндик. Анан ушул эликтерди көздөй бастырганда соорусунан буу чыгып 1,5 метр кар экен. Ошо омуроосу менен жиреткенде берки Нидерланд аттар менен английский парода аттардын соорусунан буу чыгып чарчап калышты.
Аба Мустанг биздин тиги эчки теккеге чыккан илгерки кожа жаштын аттарындай, илгерки биздин баатырлардын аттарындай болуп, омуроосу менен башын чулгуп эле жиреп эле кете берет. Иншалла. Анан өңдөрү да бизге окшош экен. Биз кыргыздардын арасында отургандай болуп. Алардын арасында туура. Фестивалдын баягы индеистердин дагы резервацияга чейин барды. Туура. Эми алар эме тиякта жашап алыста жанагындай кээ бир салттар айырмаланып кеткен болуш керек. Болосо түбү ар жагында окшоштук бар да бир. Булар деген өздөрү билимдүүлөр билет экен Тибетте жашаган билимдүүлөр. А жанагы билимсиз караңгылары баягы эмеде медицинада дагы ушу ген боюнча дагы индеистер бул адамдардан эң биринчи жаралган индеистер деп дагы айтып жүрүшпөйбү? Анан булар деген биз деген чөп сыяктуу жерден өсүп чыкканбыз деп өздөрү мындай Башкача жоруйтуу. Башкача жоруйшат экен. А билимдүүлөрү Тибетте жашаганбыз деп ушундай божомолдошот. Токтогул атабыз карып калган кезинде мындай жаш бозулам жигиттерди чогултуп алып, илгери жаштыгын эстеп, алымканын эстеп, мырза жигиттерден болгула, абийирдүү болгула, тартиптүү болгула деп ушул насаат Чоң кербез деген чыгармасын чыгарып кеткен экен. Ошол Чоң кербез чыгармасын аткарып берелик. Кеттик балам. Кайран тоқоң. Анара сизге сөз берсек, мындай анар сен дагы мына жолдошуң Акылбек жакшынакай сөздөрдү айтпадыбы? Чет өлкөгө баргандардын алардын окшоштугу бизге болгон, анан алардын кабыл алуусу кандай болгонун. Эми сиз бекерден барган жоксуз аяка. Мына ушул өнөрдүн аркасы менен, өнөр дүйнөсү менен барып атасыздар дегендей.
Анан айтпадымбы жанакында ушул ырдаганда, күүлөрдү четкенде өзүңүздөр баягы ушул кут үй бүлөлүк ансамблдын ичинде отуруп бөлүштүрүп аласыздарбы? Кандай талдоо болот дегенимде, кимдин үнү кайсыга жетет дегенде, ким кайсыга колу ойнойт, кайсы чебер чете алат, чопочорду баарын чете албайт да, бирде кылгыякты бирде чете албайт дегендей. Ушул жагына кандай? Бул чыгарма таңдоо боюнча жетекчибиз эми Акылбек болуп атпайбы? Бул киши бир чыгарманы таңдайт. Жанагы конкурска бул эме менен насихат деле айталычы, насихат менен барганда деле акыл ушу насихатка аябай кызыгып жаш кезинде эле аккордеон менен тиги Түгөлбай Казаков агабызды ырдаганына аябай кызыгып ырдап жүрчү экен, училищеда студент болуп жүргөндө эле. Анан баягы биз ансамбль курулуп калдык. Кандай чыгарма таңдайбыз болуп отуруп, анан өзүнүн жүрөгүнө ушул чыгарма жакты да. Анан ошо насихатты жасайлы деп. Анан мен өзүм 4 кылдуу прима кылгыякта, анан 2 кылдууда чертип калам. Андан кийин Акылбек өзү комузда чертип, аккордеондо да чертип, аккордеон менен ырдап да жүрчү кезиндечи. Анан насихатты комуз менен чертип берет да. Анан сиз айткандай жана кандай таңдоо деп атпайсыңар, ошо биринчи тональнысын табат, үндүн эмесин. Анан ага чейин балдарын да үйрөттү өзү. Мынакей Нурбек улуу балабыз да, андан кийин Адилет деген уулум азыр Бишкекте мугалим болуп иштеп жүрөт, ал дагы ошо училищаны, консерваторияны бүткөн. Андан кийин Данияр деген уулум, ал Абдыраевде окуп скрипач болуп калды. Анан анын кичинекейин деле келе берип азыр фермер деп атпайбы, анан ошол өзү комузду үйрөтүп атасы, өзү чертип берип, анан баарынын кулагына сиңирет да. Андан кийин анан жанагы үндү таңдап, тиги Нурбекти комузга, анан Нурбекке өзү жана чопочорду, анан сыбызгы болчу ал кезде биз чертип жүргөндө. Ошону чертип, анан сиз айткандай анан үндү издей баштайт да, тональныйска тууралапчы. Анан балдар эми өзү музыкалык мектепте окушкан башындачы, шыктуу, атасын угуп туруп эле, андан кийин биз бул киши ошо кайсы тональныйда кандай ойнойбуз десе, анан кошулуп кеттик. Ошол боюнча эле чыгарманы таңдоодо эми ошо атабыз турду башыбызда. Өзү айтат, биз ошондой кылып чертип беребиз. Мына Нурбек жанында отурбайбы? Нурбек мынакей баардык аспаптарды ойной алат экен дегенимде, анан билимде ошончолук алган. Туурабы? Анан эми Нурак Абдрахмандар менен жүрүштө оюнчук эмес да ал жердечи. Алар дагы чоң залкарлар кыргыздын. Анан эми мен айтайын дегеним, мынакей сиздердин үй бүлө ушул кут ансамблі. Үй бүлөлүк ансамблиңиздер бул улуттук колоритке келип жакындап. Мына кыргыз элинин баягы көнөрбөс музыкалык аспаптары болгон ушул комузду, кылгыякты дегендей, анан кийин жанагындай ооз, комуз, анан чопочор чертип атпайсыздар баарыначы. Демек баары бириктирип келип ушунун баары улуттук колоритти түзөт дегенимде. Улуттун сыймыгы бул өзү негизичи. Сиздер улуттун жүзүн көтөрүп атасыздар дегенимде. Анан эми мынакей Нурбекжан дагы бир топ жерди кыдырып көрүп дегендей, анан өзүң да ушундан талим тарбия алдың да, туурабы? Мына Нурак атаңдарды да мынакей комузга жан киргизип, эмнеген күүлөрдү чыгарды, туурабы? Керек болсо Нурак атаң ошол ушурда мынакей музыкалык мектепте окуган балдар үчүн дагы нота киргизди комуз үчүн деп. Мына ушундай нерселер бар да. Себеби баарыбыз эле комуз черте билбесек дагы кыргыз экендигин тааныш үчүн комуздундай жок дегенде бир күй болбосо дагы черткенге ылайыкташып, жок дегенде үйүндө бир комуз илинип турса жакшы болот да бир. Бул да бир өнчө касиет негизи, туурабы? Анан ошол кыргыз экенибизди таанытат ушул менчи. Кыргыздын каны жаны биздин үч кыл комуз менен бирдикте дегенимде. Ушул боюнча Көрсөтүүдөн пайдаланып, балдарымдын атасы Акылбек ошо балдарды бир кездерде баягы бир эстрадага болуп кетпеди. Көп эле жаштар болду да. Анан ошол убакта урушуп талашып атып болсо да, ушу балдарды, өзүнүн балдарынын кураллыгын сактап калды. Комузду черткиле, комузду үйрөнгүлө, кылгыякты эстрадага кирип кетпегиле, ырдабагыла. Анан ошо ыраазычылык билдиргим келет да, ушундан канча аспапты кыргыздын жүзүн сактап калды, мындайча айткандачы. Азыр аз болуп атпайбы фольклор тарабында? Көп курдуу талант Темиркан Ибраевдин «Ишенчи жаным» деген чыгармасы.
meni жүрөктө терең аруу бак өзүң ишенгин жаным. Tağımda menin, bağımda menin, turasın özün işengin canım. Tolkunda dilin, dililde verin, til katma sözün işengin canım. Ay işengin işen canım. Oy işengin işen canım. Yürekte turar, jakşılığını jandırıp şamın. Aşıktır jibin koyoluğuna, açılsın gülü ömürdün canım. Gün sayın gözgön elestep yüzün, bıçak ağılsam kuvanıç gülün. Cadında sensin, calında memmin, yolundu nurdan yıldızda jarıkıp. Sen dağımağa uturla geldin, süyümdün tağın bereyin kalpı. İşengin işen canım. Oy işengin işen canım. Dilekte turat, yürekte turat, jakşılığını jandırıp şamım. Aşıktır jibin koyoluğuna, açılsın gülü ömürdün canım. Aşıktır jibin koyoluğuna, açılsın gülü ömürdün canım. Açılsın gülü ömürdün canım. Mına jogorda apang da aytıp ketdi, atang da aytты degende, şu boyunca. Улуттук кадаret жөнүндө айтсаң. Күйүнүн ички сырын түшүнгөндөр аябай аз. Ошону сактап келаткан жаштар да бар. Алар да аябай келечекте залкарлар болот деп ишенем. Теге Нурак Абдырахманов атабыз, Зайнидин Иманалиев, Намазбек Уралиев ушундай чоң комузчулар баягы чоң салым кошуп, анан кийинки муунга да аябай үлгү калтырып кетти. Күйүнүн өзүнүн ички сырын түшүнүү абдан сложный да, оор. Туура. Анан аны менен жашаш да аябай татаал. Анан бирок ошону түшүнгөн, ошонго фанат болуп жашаган баягы музыкант, комузчу ал ырахаттан эле жашайт. Ошо кесипти алып жүрөт да. Азыр деле келатышат буюрса, ошондой жакшынакай нукура күйүүчүлөр келатат буюрса. Нормально. Акылбек, ушул эми баягы силер улуттук аспаптарды көтөрүп жүрбөйсүңөр, баардан калпына колубузда көрүп турат, телекөрүүчүлөр дагы. Анан ушул кийимдерден аласыңар жасатып дегенде, кийим силер кандай тандайсыңар дегенде ушул бар аспаптарды каяктан аласыңар негизи? Мен баягы Фрунзе кезинде, андан кийин Бишкек кезинде мастерлер бар болчумун да. Бирин-экин. Азыр эми көпчүлүгүн бул Нурбектин тааныштары, байкелер, достору бар. Анан университетте Сураган деген байке бар жанагы. Аныкы бирок баягы чаптама болот. Анан момунда туюк комуздарды, нукура аспаптарды Нурлан Нышанов да жазат. Асылбек деген жигит бар, Марат деген жигит бар. Нурбектин достору, байкелери. Анан ошолордон алат. Анан кээде фестивалдарга барып калганда Баткенден бери ушу жакшы мастерлер келет. Бир-эки аспапты ошол көчмөндөрдөн, Чолпон атадан ошондой жанагындай жакшы жасап келген усталардын деле баягы атайын жасаса деле кээси баягы ийгиликтүү болот дагы, кээси мындай начарыраак болуп калат. Анан баягы жакшынакай жасалып калгандары туш келип калганда алабыз.
көпчүлүгү Нурбек өзү барып каалагандай айтып ошо размерин анан ошо жанагы байкелерине барып досторуна барып ошолор менен кеңешип анан ошол жакта жатат болуп кетти. Азыр комуз чапкандар эми көбөйүп кетти бизечи. Тиги барсаң тиги ар бир айылда эле комуз чапкан балдар көбөйдү. Баягы станокко салып элечи. Ана эми ал чын сиз айткандай кандай деңгээлде чыгып атат аны бир ким билет анчы. Ана нагыз жанакы сиздерге окшогон музыканттар тандап албаса алышта кыйын да негизи. Тура бир айткандай окшотот бар нерсесин. Бирок анан кийин кандай ал добушу кандай, үнү кандай деген жана маселеси бар да башка. Демек ошентип алат турбайсыздар анда негизи. Анда mesela биздин телекөрүүчүлөр менен бирдикте мына сиздердин аткара турган чыгармаларыңызга орун берели анда, ошо боюнча кеп, ошо боюнча жүрсүн анда. Айтылуу кең таластын Каракол жайлоосунда Абдрахман деген жылкычы өзүнүн байы ошол байынын кызы Акзинатка ашык болуп, бай ушул жылкычы кызым ашык болот деп жини келип жигиттерин жиберсе, ачууланган жигиттери бар, ушу катуу сабап башы көзүн талкалап коюп төшөктө жатканда Атай кичинекей кезинде чакырып алып, алдыңа кетейин Атай, ушу Акзинатты акыретте да сүйүп жүрүп өтөм го, ушул Акзинат артымда бир эстелик туяк болуп калсын, ушул ырды аткарып жүрчү деп Атай атабызга тапшырган экен. Атай атабыз болсо Муса атабызга үнүң меникинен өйдөрөөк, ушуну сен ырдап жүр деп Муса атабызга берген экен. Муса атабыздын вариантында айтылуу Абдрахмандын Акзинат деген чыгармасы.
Темирхан Ибраевдин Түңүлбөчү деген чыгармасы. Kımbatım kıynavaçı kıynalvaçı Kıynalgan Jüreklerде jırgalgaysı Armansız Jırgal izler jürek şaşati Adamdın mınça nege ıldan jası Hey, oy, Adamdın mınça nege ıldan jası Asılın sındabaçı sındatbaçı Sızdatbay Jüregimde hurmattaçı Ak süttey arzu izler gönül şaşati Adamdın mınça nege kımbat jası Hey, oy, Adamdın mınça nege kımbat jası Jalın tarım paçı Jaldırdın koçkul gününü tağımbaçı Azemler jaşıl giydi jaştık şaşati Adamdın kızka nege jalın jası Hey, oy, Adamdın kızka nege jalın jası Adamdın kızka nege jalın jası Jumanbedin Şeraliyev Men aşık. Kantarıp жерде айдадың, қарыңа күнді де қаратып, қажыбас батыр оу жігіт, қайратың елемен ашық, ашықмын мен, аны білесең, ой шерекей.
жер ашық, мекенdim батыр ұлы деп, мен тұрғай сақ еле ел ашық, ашықмын мен, аны білсең, ой черкен Yaşılı belaşık, arı günü girip düşüme, ayrıkça siz gelemin aşık, aşıkmın men, anı bilsen, o içerik